биринчи Караколдогу пединститутту бүтүп, мугалим болуп иштеп, университетте иштеп, келечек муунга таалим тарбия бергенге чоң салым көрсөтүп баштаган. Андан кийин түрдүү чөйрөдө иштеп калды. Анын ичинде журналист болду, Илимдер академиясында иштепти бир учурда, элчи болуп иштеди, дипломат болуп. Кана дагы бир жолу баса белгилеп айткым келгени, кайсыл гана чөйрөгө барбасын, сөзсүз түрдө өзүнүн баягы таланты менен, иш билгилиги менен, иштин көзүн тапкандыгы менен айырмаланып келет деп айтам да. 2017-жылдан бери Арабаев университетинде журналистика кафедрасында иштеп келип атат деп айтып атат. Анын ичинде докторанттарды чыгарганга өзүнүн таасирин тийгизип, анан сөзсүз түрдө студенттерге өзүнүн мурасын мен мурасын деп баса белгилеп айткым келет. Анткени бул киши өзүнүн сөзсүз мурасы бар. Анын ичинде журналистикада ошону калтырганга чоң аракетин жумшап келет. Биз ал үчүн агайга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кубан Мамбеталиевдин Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагына кошкон салымы, анын ичинен адабият, кыргыз адабиятына, журналистикага кошкон салымын баягы баалоо, даңазолоо иретинде бүгүн ушу тегерек стол уюштурганбыз. Өзүнүн мына өмүр баянында да билебиз, Кубан Мамбеталиев бул баягы студенттик кезинде эле өзү чыйрак, жакшы окуган, мындайынча айтканда ошол учурдагы Лениндик стипендиянын ээси жана ошондой эле кызыл дипломдун ээси болгондо, мен ойлойм, андан кийинки кылып кеткен кызматы мына ушул бүгүн 70ке чыгып аткан учурунда дагы бул талыкпай, талдым дебей, дагы эле ушу билим берүү тармагына, анын ичине журналистикага талбай кызматын кылып келе жатат. Так жазган, туура жазган, ар бир сөзүн текшерип, аябай негиздеп, жөн эле баягы отуруп алып эле бирдемени жазып койгон эмес, аябай мындай бир артында 150 сөз тура турган ойду бир сөз менен жазып, ошонун артында бирок ал бир сөздү, бир сүйлөмдү түшүнүш үчүн анын баарын артындагысын баарын түшүнүш керек. Анын үчүн даярдык болуш керек адамда, ошонун айтылган, жазылганды түшүнүш үчүн. Журналистикага, публицистикага мындай өз үнү менен келди, өзүнүн стили менен, өзүнүн позициясы менен келди. Анан бул буга чейин биздин кыргыз журналистикасы мындай галстук тагынып алган интеллигент болчу да. Мындай туура сөздү жазчу, партия эмне айтса ошону жазчу, партия эмне көрсөтсө ошону гана жасачу. Анан кийин бизге баягы сөз эркиндиги келип, заман өзгөрүп, башкача жазылгандан кийин өзүнчө башкача ойлонгон, башкача бир мыкты бир публицисттердин, журналисттердин, ойчулдардын өзүнчө бир мууну келди. Доремек Садырбаев ошолордун эң башында турган, Кубан Мамбеталиев, Табылбек Эмбердиев, андан кийин дагы көп мындай ушундай эмелер келишти. Мына Нарынаев ошолордун ичинде. Анан кийин бул жаңы келген мына ушул генерациянын ичинен Кубан эмнеси менен өзгөчөлөндү. Кубан биринчиден баягы чындыкты мындай буйдалтпай, тияка бияка мындай буйгалабай түз эле айтып койчу. Жаманды жаман деп, анан акмакты акмак деп эле. Анан аны айтканда дагы мындай куйкум сөз менен жете тургандай кылып, ошого мындай бир окуган киши аябай мындай чындап сүйүнүп рахаттана турган, ал эми ошо сындын жана жебеси тийген киши денеси эмес, бүт жан дүйнөсү ооруп кала тургандай катуу мындай. Анан бирок таамай жазып салчу да. Анан жазып салчу, ошон үчүн булардын баягы жазгандарын эл жата калып окушчу. Булардын жазгандары мындай акыркы инстанция катары көрүшчү. Жаңы келген жанагы публицисттер өздөрү мындай бийик интеллектуалдар болчу. Билимдүү. Көпчүлүгү жанагы борбордук жанагы ичкерки жактан деп коебуз го, Орусия азыркы ошол жактан билим алган.
анан билимди алганда дагынан кийин өздөрүнүн үстүнөн аябай иштеген, көп окуган, көп билген. Эми азыр андай журналистика болбой калды. Журналистика майланып кетти азыр. Ал кезде мындай тандалган эң мыктылары ана ушунча журналистиканын аналитикасына, ошо жанагы публистикага өттү. Кубан ошолордун топ башындагылардын бири болчу. Кыргыз журналистикасынын тарыхында ушул олуттуу иш-чаралардан бири дейинби болуп атат. Бул ушул Кубан Ильясович Мамбеталиев агайыбыздын Кутман-Курак 70 жашка чыгып отургандагы ошого арналган бүгүнкү ушу Ишеналар Абаев атындагы университеттеги тегерек столдун жүрүшү дагы мен ойлойм бул маанилүү иш-чаралардын бири. Анткени Кубан агайдын өзүнүн ушул эмгек жолунда басып өткөн журналистикага тиешелүү жагы олуттуу экенинде талаш жок. Аны мен ойлойм ушул 4-чү бийликтин өкүлдөрүнүн ар бири болбосо да көбүнчөсү агайдын эмгегин билет, баалайт. Биз айтып жүрөбүз практикалык журналистиканын академиялык журналистика деп. Сөз академиялык журналистика практикалык журналистикага басым коет. Ошол практикалык журналистика дыңында да кайдыгында да өзүнүн ар тараптан болгондо да активдүү көрсөткөн биздин агайларыбыздын алдында турат, сап башында турат. Ошондой эле бүгүнкү күндө академиялык чөйрөдө дагы ошо агай өзүнүн эмгегин, өзүнүн осуятын бүгүнкү болочок журналисттерге берип, анан талыкпастан үзүрлүү иштеп келатат. Мен ойлойм буга мындай даражага, мындай деңгээлге жеткен да бар, жетпеген да бар деп, анан ушул Кубан агай ошо менин бактыма ушундай бүгүнкү күндө болуп, анан биз куттуктап атканыбызга бул жакшы жашан, жакшы көрүнүш. Анан сыймыктанам. Ушул Кубан агай биздин кесиптешибиз болгонго мен ойлойм Кубан агай өзүнүн баягы таалим-тарбиясын берип, ушул Ишеналар Абаев атындагы окуу жайдын алкагында бир топ дагы чыгаан, төбөсү көрүнгөн журналисттерди чыгарат. Мен буга ишенем.